Kutman geç, urmatlı kalayık, salamатсыздарбы. Буларыңар мени урушуп, сөгүп, бүтсөңөр силерге жооп берип коеюн деп чечтим. Өзүңүздөр билесиздер да, мен ар дайым коомго ачык, ар кайсы жерде жүрө берем. Мен өзүм карактерим ушундай. Жакында Ысыкөл областынын Жетегиз районун кыдырып бүткөм. Анан биздин фракциянын депутаттары bir жолу болуп сүйлөшө албайлы, кандай кылабыз, эмне кылабыз, кайсы маселелерди көтөрөбүз деп консультация үчүн Коста Брава пансионатына барганбыз. Ошол жерден көлгө түштүк. Ошол жерде элдин баары бар болчу. Кичинекейинен чоңуна чейин аны жаап алган деле жокпуз. Өзүбүз эл менен чогуу көп кишилерге сүрөткө түштүк, көбүнүн сүрөттөрү бар. Эл катары. Мына элдер силер айтып атасыңар го, депутаттар, министрлер, мамлекеттик кызматкерлер эл менен чогуу жүргүлө деп. Мен чет өлкөдө эс алган жерим жок. Өзүмдүн Ысыккөлүндө эс алып атам, өзүмдүн жеримде. Жетегиз курортуна бардым, Көкчайыкка бардым, Тоңуна бардым. Мына азырда көлдө мен Бишкекке барып келип атам. Мына жакында Жалал Абадтын Сузак районунун Барп айылынан куда тоздук. Бир досум кызын ошол жака узатты. Аякта ырдап бийледик. Анан азыр соцсеттерден байке айрылып калмыкчы деп биздин балдар кайрылып атышат. Эмне деп гана жазган жок. Анан мончодон эзип кириң менен көлгө түшүп атасың. Анан сен нарушать еттиң деп. Ал жерден биз, ал кичинекей эле, канча квадрат десем, жер мурун сабын экен. Анан ал жерге биз суу коюп койдук, чечинип, тияка барып келбей деп. Анан полотенцаларды коюп, ичине кирип, ичине жылытып коюптур, жылынып кайра чыгып. Эми көлгө түшүүнүн да адеби бар. Биз көлдүктөр булгабайбыз көлдү. Көлгө түшөрдөн мурун татынакка барып душка түшүп жуунуп келип. Анан полотенцаны, эмне үчүн көлгө полотенце алып барат? Ар бир чыгып, ар бир түшкөн сайын арчынып кайра киребиз. Биз көлдүктөр ошондойбуз. Элдин баарын өзүңөрдө ойлобогула. Кириң эзип аттыр, мончого түшүп аттыр, ал жерде мончону суу коет. Ал сабынадан мончо эмес ал. Ал жерге ичине чай коюп коюп, суу коюп коюп. Улам көлгө түшкөн сайын кирип, эми кичине жылытып коюптур. Ал иштебеген, иштебеген сабын экен. Мага бага ошентип айтышты. Анан бул минтип атыптыр, анан бул тигинтиптир, анан кирине эзип, агызып атыптыр, анан былчык, анан тигинде, анан эми мен жалгыз эле Кыргызстанда ушундай дене түзүлүшүндө эмес. Элдин баары ошондой. Автобус айдаганда, маршруткада, айылда деле баардык жерде мендей мындай толук кишилер көп. Эми өзүңөрдүн айланаңарды карагылачы. Эми ушул видеону ошол жерден балдар, кичинекей балдар менден суранышты. Көп бирок ол 20-30га жакын кичинекей балдар. Байке, сиз бомбаны мощный таштайт болушуңуз керек, бомба таштап бериңизчи деп суранышкан. Анан мен макул, бомба таштайм азыр, видеого тартпай турчу деп тамашалап, маңдайымда тартып аткан бир жигитке айткан. Анан ошол жигит чыгарып ийиптир. Ал кантип Кундуз Ажыбекованын колуна тийип калганын билбейм. Эми бул Кундуздун өзүнүн абийирине койдум чыгарган үчүн. Мен ага эчтеке дебейм. Убагында менин кол алдымда да иштеген ал кыз. Анан ар кайсы жакта жүрдү, тиякта жүрдү, биякта жүрдү, анан талтайып, анан малтайып деп ушул кыздын сүйлөй турган саясатта жүрөт. Ушул сөзү ошол. Тамашанын да чеги болот да кичине. Анын өзүнүн абийирине койду. Кудай ага түз жол берсин, ыйман берсин, жолу ачылсын, бактылуу болсун. Мен эчтеке дебейм. Урматтуу калайык, силерге да таарынбайм. Просто мен ушул кайрылып коеюн деп чечтим. Ысыккөлгө кандай түшөм, жатып алып түшөм, талтайып түшөм. Кечирип койгула, кандай түшөм өзүм эркин. Мен силердин акчаңарды урдап алган жерим жок. Силердин тамагыңарды талашып тартып жеп алган жерим жок.
Özümdün Ысык Көлүмдө, özümdün jerimde, özümdün Kırgızstanımda kalaganda эс алып атам. Эми шортугу мындай экен, кандай кийинип алып түшөйүн мен. Ошон үчүн биздин шагыбызды сындырбагыла, силерди аралап жүрөбүз, силер менен чогуу көлгө түшүп атабыз, сүрөткө түшүп атабыз, суроо-талааларды угуп атабыз. Эми башка депутаттардын караганда мага Кудай бериптир, Ысык Көл жарымы менин шайлоо округум экен, эл менен жолдоп коюп, көлгө түшүп атам. Эми адам деген ушундай да, ысылса көлгө түшөт, анында өзүнүн этикасы бар, жуунуп, тазаланып, полотенцеңди алып алып, көлгө түшүп, арчынып, мусор таштабай, таштарды таштабай. Эми мен көлгө түшкөндөн башка проблема толтурат. Көп чалды журналисттер. Сауынан жабылган, анан эмне секирдиңиз, анттиңиз, минттиңиз деп. Коом деген коом, пикирин сыйлайм. Эгер силерге жакпаган бир нерсе кылып алса, мен да кечирим сурайм. Бирок мен андай нерсе кылган жокмун деп ойлойм. Баарыңарга жакшылык, жумуш көп, проблема көп. Ошон үчүн мени обсуждать этпей, андан көрө башка элдин көйгөйлөрүн обсуждать этели. Баарыңарга жакшы эс алууларына күн ысып атат. Мөмө жемиш түшүндү жыйнай турган убакыт келди. Кандай деген күндө да мени элден ажырата албайсыңар. Мен баары бир элди аралай берем. Талтаяк дейсиңерби, сальто жасайт дейсиңерби, шпагатка отурат дейсиңерби, ар кимдердин өзүңөрдүн деңгээлиңерде мага сындай берели. Мен баары бир элди аралап жүрө берем, эл үчүн иштей берем. Мен кылып аткан нерсемдин баарын көбү билет, мен эл үчүн гана кылам. Рахмат.